бир тараптуу болуп калбасын. Тетиги Мадина базарда ошол немелер көп болчу эле, Кытай менен байланышы бар. Ошолордон дагы Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу учурунда залдан чыгып кеткендигинин себебин түшүндүрдү. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында ал депутаттык комиссиянын чечимин колдомок. Добуш берүү учурунда жок болуп калганым чындык. Анын эч саясаты жок. Макул деп добуш бермекмин. Анткени айыбы бар же жок экенин атайын органдар аныктайт, деди Жанар Акаев. Эске салсак, парламенттин 100 депутаты депутаттык комиссиянын Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун колдоду. Анын ичинен 5 депутат каршы добуш берсе, КСДПнын тизмеси менен парламентке келген Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Чыныбай Турсунбеков, Дастан Бекешев, Мурадыл Мадеминов добуш берүү учурунда катышкан эмес. Белгилей кетсек, Жанар Акаев 2017-жылы КСДП фракциясынан чыгарылган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы бир дагы чет өлкөдөн мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовго тиешелүү мүлк тапкан жок. Бул тууралуу аталган кызматтын жетекчиси Бакир Таиров Азаттык үналгасына берген маегинде айтты. Бирок Таиров Финпол Матраимовдун байлыгын кайсы өлкөлөрдөн издегенин ачык айткан жок. Болгону иликтөөнүн жыйынтыгы келерки жумада даяр болорун билдирди. Биз иликтөөлөрдү февраль айынын башында баштаган элек, кесипкөй кызматкерлери иштеп, бир топ документтерди чогултту. Иликтөөнүн өз мөөнөтү бар. Келерки аптада жыйынтыктарды коомчулукка жарыялайбыз, деди Таиров. Ошондой эле ал бул иш иликтенип жатканда эч бир тараптан кысым болбогонун кошумчалады. Биз заманбап коррупциядан арылган коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кесиптик майрам менен куттуктоосунда айтканын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бул өзгөчө мамилени жана кесипкөйлүүлүктү талап кылган чөйрө. Бул кызматтарда дили таза, мекенчил, чынчыл, мыйзамдарды сыйлаган жана аларды так аткарган, жупуну жашоону сүйгөн инсандар иштеши керек, деди президент. Ошондой эле өлкө башчы заманбап коррупциядан арылган коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табыш керектигин баса белгиледи. Сөзүнүн аягында кызматкерлерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай, иште албан ийгиликтерди каалады. Ош шаарында 27 жаштагы жигит 24 жаштагы кызды зордуктоого шектелүүдө. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 22-июнда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой, 22-июнь күнү саат 21:30 чамасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда төрөлгөн кыз арыз менен кайрылган. Ал Ош шаарындагы батирлердин биринде жашай тургандыгын айткан. Түндө кара кепка кийип, кара көз айнек тагынган бет капчан жигит батирине кирип келип, сенден өч алганы келдим деп зордуктаганын билдирген. Аталган кылмышка шектүү катары 27 жаштагы жигит кармалды. Ал өз көрсөтмөсүндө кыз буга чейин аны каматып салган үчүн ушул ишке барганын билдирген. Ага 202 берене каракчылык менен кылмыш иши козголду. Ал эми кыздын зордукталгандыгы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүү жигиттин буга чейин эмне себептен кайсы кылмыш менен камалганы боюнча да текшерүү жүрүүдө. Райым Миллион мамлекеттик 5-каналдын директору менен кошуп, журналисттерин да сатып алганы ачыкка чыгып жатабы? Буга төмөндөгү Искендер Матраимов менен Эрнис Кыязовдун аудио сүйлөшүүсү кашкайган далилдеме эмне? Ушул убакка чейин 5-канал Матраимовдордун былыктарын ашкерлеген теле берүүлөрдү жасап келген. Ал берүүлөрдүн бул каналдын журналисти Элнура Алканова алып барчу. Керек болсо дал ушул Алканова президент Жээнбековго Райым Матраимовдун коррупциялык схемасы боюнча суроо берип, президент текшерүүгө убада берген. Матраимовдор Кыязовду баш, Алканованы төш кылып сатып алганбы? Учурда 5-канал Матраимовдун жактоочусуна айланганы жогорудагы күмөн ойлорду чындыкка жакындатып жатпайбы? Уят өкмөт менен соттошуп аткан адамды мамлекеттик телеканалдын актоого өткөнү. Өкмөт 5-каналдын мындай ыплас ишке барганы үчүн жетекчилигине чара көрүп, кызматтан алып тынбаса абал чатак же Райым Миллион баарын кошуп чүлүктөп алабы? Деги чындык үчүн принциптен тайбаган бирөө барбы? Же баарынын тамактарын май токоч менен майлап, уурлар тайраңдап жүрө береби? Мынтип коррупциялык былыктары ачыкка чыгып жаткандарды
Мамлекеттик телеканалдардын актоого өткөнү бийликке аброй алып келбейт. Угулуп атат. Бай юристти да чакырдыңар бүгүнкү баягы пресс-конференция берген баягы предпринимательдерди. Жо, мен сиз өзүңүзчө келе бериңиз. Биз ошол могу тиешеси болуп ушул темага деп туруп, Мадина тараптан дагы ошо айттырдык. Келгиле деп ошо. Ошону баягы корреспонденттер айтып койгон жакшы болот да. Бүгүн эртең менен кишилер пресс-конференция бердиңер. Ошон үчүн сизди чакырдык деп коюш керек да. Ол анан бирге деп койбосун деп атам да дагы. Жо, мен жеке өзүм пресс-конференция өткөндө эле көрбөп турмун. Мен балдарга айттым, мына бир тараптуу болуп калбасын, тетиги Мадина базарда ошо немелер көп болчу эле, Кытай менен байланышы бар. Ошолордон дагы чакырып, ким юристин береби же ишкерин береби же бир адисин береби чакырып койгула деп. Анан алар ойлонуп калган, барабыз тиги бу деп жанан келет болуш керек эми. Ошо бирөөсү барат экен, бирөөсү даярданып атат экен да, ошого айтайын деген. Макул.